Абдан жакшы. Анан Радик Райымбекович, дагы бир маселе эсиме түшүп кетти да. Мына ишкерлер өткөндө ушул коррупция боюнча маселеге суроо берип жатсак айтып атат да, азыр мамлекет башчы ак эле иштегиле деген талаптан башка эчтеке талап койбой эле экен. Анан бүт шартты коюп берип атыптыр. Мисалы, ак ниет иштесе эле ага насыя да берилет экен, жол ачык болот экен да. Анан ишкерлер өзүнөн өзү эле тартылып ак иштешим керек экен деп жанталашып, ушундай учур көп болуптыр азыр. Ак ниет иштеген ишкерлер көбөйүп атыптыр да. Анан сиз кандай ойлойсуз мына ушундай мисалда башка тарапта деле мындай барбы же жүргүзүш керекпи? Ушул ишкерлер өзү түшүнүп калыптыр да, ушу ак иштесем эле маселе чечилет экен деген. Бизде деген мисалы азыр салык кызматтын башчысы Алмамет Насырканович да келгенден бери чоң реформалар жасап атпайбы? Келип жанагы нолевой жөн эле нөл менен берилип аткан отчеттордун баарын кереги жок деп койду. Мисалы көп кишини убара кылбайчы. Кайра тиги патент системасын киргизип койду, жеңил болсун деп саудагерлерге. Андан тышкары өзү элди кыдырып, ишкерлер менен жекеме жеке сүйлөшүп, көйгөйлөрүн угуп, ошого шыр реакция берип, маселесин чечип жеринде. Анан бизде мындай да, бизнес президент айтып атпайбы, бизнеске тийишпегиле деп. Анан бир талап койду. Силер таза иштегиле. Силер таза иштесеңер эле силерге эч ким, силерге суроо да болбойт деп эле. Ошон үчүн жанагы Transparency International деген жанагы биздин баалап атпайбы бизди, Кыргызстанды сырт жакта. Алар дагы ушу бизнестин настроениясына карап, экономиканын жылышына карап, жарандык коомдун настроюна карап, анан булар ушундай бир анализ чыгарат да. Анан бизде бизнесте баары жакшы болсо, экономика өнүгөт. Бизнести жүдөтүп эле, аны арттан түшүп эле, ар кандай куугунтук же болбосо бир салыктын түрлөрүн ойлоп таап алардын башына отура берсек, бизнес жүрбөйт. Президентибиз быйыл бизнеске абдан жакшы шарт, кичи чоң баарына эме берди. Туура эле алып барагыла, жашырбагыла. Силер жашырбасаңар, мамлекет силерге керектүү көйгөйдүн баарын угуп, убагында чара көрүп, жолуңар ачык болот дебеди. Ошону өткөндө ишкерлер өздөрү да белгиледи да. Ак иштеген ишкерлер көбөйдү. Анткени кандайдыр бир башкача жол менен иштейм десең, ал жакта эч кандай жеңилдик, эч нерсе жок. Мисалы, насыя, мисалы тигүүчүлөргө өткөндө насыя берилип жаткан экен. Ошону дагы ак иштеген ишкерлер биринчи алып жаткан экен.